Адамзатта үміттің болушу бактылуулуктун жарымы эле окшойт. Эгерде үмүттөнүү жок болсо көңүл калуу, түңүлүү күчөп, жашоо таптакыр суз тартып кетмек. Үмүттүн үлгүсүн көрсөткөн бир канча окуялар бар. Кар, кара жердин ак көрпөсү дегендей, үмүт өзгөчө бир сезим, адамзаттын демин өчүрбөөчү. Залкар акын жазуучулардын катарында Кыргыз Республикасынын баатыры, эң ардактуу наамдын эси, эл акыны Сооронбай Жусуев согуштун каары тууралуу укмуштуудай керемет ырларды жазып калтырды. Алакан деген ыры мектептердин окуу программасына киргизилген. Ал эң элестүү окуяны чагылдырып, таамай таасир калтырат. Энени баладан, келинди өмүр жолдошунан бөлгөн, каргашалуу согуш канчалаган кайгынын очогуна от тутантып, эзели эстен кеткис оор жоготууларды, арманга толгон айрылууларды сунган. Биз баарыбыз бабалардан карызбыз. Муну кандай түшүнсөк болот? Эсеп жеткис татаал жагдайларды келечек муун үчүн башынан кечиргендиктерин билебиз. Демек, ошол үчүн карызбыз. Сүрөттөп, баяндап жеткирүүгө болбой турган татаал жагдайлар алардын кадыресе башынан өткөн да. Дал ошондой оор окуяны өмүр соңуна чейин коштоп жүргөн үмүттүн күтүүнүн чагылдырган айтылуу Харун Токактын аңгемесин кыргыз тилине которуп чыктык. Бир кездеги келишкен келин турмуш жолу күнү түнүн күтүү менен коштолуп олтуруп, асыл энеге айланган мекенчил Адевиянын өмүр жолундагы улуу сабыр, кымбат үмүт түгөнгөн жок. Атаң келсе, мени чакырып кой, балам. Али айылдын келишкен бир жигити болуп бой жетти. Тарбиялуу, акылдуу, иш биги жигит болду. Нике кайып дешет эмеспи? Убакты сааты келип, насип туз буйруп, айылдын намыстуу, сулуу кызы Адевияге баш кошту. Эл суктанаарлык, ынтымактуу үй бүлө болушту. Көп өтпөй күтпөгөн жерден согуш чыкты. Өлкөнүн абалы аябай коркунучтуу эле. Эр азаматтын баары өлкөсүн коргоп калуу үчүн согуш майданына аттанып жатышты. Адевияда элден калбай кийим-кече, азык-оокатын даярдап, өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн согушта жүргөн жоокерлерге жолдоп жатты. Согуш майданына дем күч берүүнү милдет деп санады. Ошону менен эле маселе чечилип кеткен жок. Каарданган согуш ан сайын араанын ача баштады. Эл үчүн, жер үчүн, дүйнөгө келе турган балабыздын келечеги үчүн сен да эр азаматтарга кошул. Бизден кам санаба, Али, деп жолдошун согуш майданына узатты. Кыштын ызгаардуу күндөрдүн биринде Асылкеч Алиси согушка кетти. Аты суук согуш чачын тарап, көкүлүн сылабайт да. Эми минтип айылга суук кабар биринин артынан бири келип жатты. Балдар жетим, жеңелер жесир калып, каптаган кайгы калыңдаша берди. Бирок Алиден кабар дайым болбоду. Өлүүбү, тирүүбү билген жан жок. Карылар айткандай, акыры караан калгыр согушта бүттү. Тилекке каршы дале болсо Алиден дайын дарек жок. Адевия эртең келип калат деген илгери үмүт менен чыдап, күтүп, мезгил артынан мезгил өткөрдү. Кыйынчылык, жокчулук, ачарчылык күндөрү баштан кечирди. Жашоодо тутунары, таянар тоосу, сырдашы, атасынын түсүн, ал тургай сүрөтүн да бир жолу көрбөй чоңойгон Жевдете ар дайым дем күч болду. Уулу ушунчалык окшош Алисинин эле өзү. Минтип эми бой жетип, үй жай күтүп, чоң киши болуп олтурат. Үйгө карай келген ар бир караан Адевиянын жүрөгүн толкундатып кыйнай берет. Мына келет, ана келет, кыйнай берет. Эртең келет, кыйнай берет. Али келбей жатты. Эгерде Адевия кошунасынын үйүнө, айылдагы дүкөнгө айылчылап кете турган болсо, Жевдетке атаң келсе мени чакырып кой, балам, деп каттуу дайындап кетет. Бирок баарын түшүнгөн Жевдет да, алыс жакын туугандары да, бир дайрадан суу ичкен айылдаштары да минтип жүрөктөн берилип, күткөн Адевияны карап туруп, оюндагы чындыкты такыр айта алышпайт. Убакыт учкан куштай өттү. Адевия карабай калмак беле. Чачтары ак аралап кемпир болду. Өмүрүнүн аягына чейин Алини күтүп жашады. Азыр келип калса деген ойдо ар дайым үйүн жолдошу үчүн таза кармады. Тамагын даяр кылып, 3-чү кашык, 3-чү табак, 3-чү орундук дайыма даяр турду.
Мұның бары ардактуу адамы Али үчүн эмеспи? Жаңы көйнөгүн кийип, өмүр жолдошу жактырган жоолугун кирдетпей этияттап тутунуп, маанайлуу күттү ар күнү. Согушка узатып жатканда бизден кам санаба, сен өлкө үчүн, эл үчүн күрөш. Бул жакта мен бармын деген болуучу. Ошол кайраткер сөзүн орундатууну ойлоду. Жылдар жылды. Эми минтип өлүм төшөгүнө жатып калды. Жевдетти кайрылып, балам, мага жакшы карадың. Мен сенден ыраазымын. Акыркы осуятым, атаң бир күн келсе, апам сени ар дайым күттү, деген уулум, деди. Жевдеттин жана анын апасынын айланасында топтолгон туугандарынын, кошуналарынын көздөрүнөн жаш куюлуп жатты. Үндөрү буулду, мууну жүүнү бошоп турушту. Бул окуя элдин көз алдында кадимкидей жашалды. Мындай таза, тунук, жөнөкөй, аруу сезимдүү өмүрлүк жар боло алган Асыл апага кантип таасирленбей, толкунданбай турууга мүмкүн болмок эле. Адевия бир убакта кокустан күлүмсүрөп, алсыз колдорунун акыркы кубатын жыйнап, көйнөгүнүн жакасын оңдогулап, акырын жаткан жайынан өйдө отулду да, «Куш келдиң, Али, куш келдиң» деп жылмайып гана жан берди. Мынакей үмүт, мынакей кайраткерлик, мынакей жашоонун соккусу менен чыныгы бир өңтүсү. Эч качан согуш болбосо экен. Наалат ошол согуш отун тутандыргандарга. Бул котормо аңгеме таасир берсе, тааныш билиштерибизге да кошо окутканды эстен чыгарбайлы, кадырман замандаштар. Бул аңгеме Куштарбек Кимсанов жана Турсунали Баймуратовдун «Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр» китебинен алынды.